ушул жерден суроо да, дагы логикалык суроо. Мунул протокол делимитацияга жол ачабы? Бул Тажикстандын жерин ижарага алып турайлы деген. Жок, делимитацияга жол ачабы? Бул делимитацияга жол ачпайт. Баракелде. Жол ачпайт. Рахмат. Баракелде. Мына караңызчы, жакында Америкада Дориан деген бороон чапкын болду да. Ошол бороон чапкын келатат деп Американын президенти килтеген өлкөлөрдүн жетекчилери менен жолугушуусунан баш тартып койду да. А бизде ушундай болуп адам окко учуп атат. Элдер качып атат. Чек арада чатак чыгып атат. Же ак дебеген, же көк дебеген мамлекеттин жетекчисинин кажети барбы бизге айткылачы. Ошондуктан мен элге кайрылып айтам. Өзүңүздөргө гана ишениңиздер. Өзүңүздөргө гана ишениңиздер. Башка жактан жардам келет деп ойлобоңуздар. Мен сиздерге таазим этем, баш ийем. Баракелде, сиздер бар үчүн. Мен жанакы айтып аткан 220 000 киши таштап кетти дегенин 59% Баткен областынан болуп атат. Алар жыргагандан таштап кетип аткан жок. Мына ошол жанагы Мирлан мырза айткандай, мыйзамдардын аткарылышын аябай катуу көзөмөлгө алсаңыздар, ушуга жардам берген болот жогорку кеңеш бүгүнкү күндө. Өзүңөргө гана ишенгиле деген дагы канчалык туура кайрылууда? Андан башка жок. Себеп областтык болобу, райондук жетекчилер болобу, жоопкерчиликтен качуу болуп калбайбы? Кайсы бир деңгээлден да? Алар ансыз деле качып атат да. Бүгүн областтын, райондун жетекчилерин көрдүңүздөрбү? Эл менен аралашып, элдин арасында пикир алмашып жүргөн. Жок, алар чыга албайт. Кабинеттин жетекчилери. Калысычтан айтып койгон, эл менен аралашып, кече чатак чыккандан кийин барып жүргөн. Анан кийин өзүнө таштап койгон туура эмес. Мамлекет бар. Мамлекет жарандын коопсуздугун коргойт. Мамлекет чек араны кылат. Мамлекет эгемендүү мамлекет. Ар бир сантиметр жер үчүн. Мына Өзбекстан бир кишисине чейин эсебин чыгарып берип атат, жарыялап атат. Кыргызстан ушундай кылып бере алабы? Убакыт жыйылып калды. Сиздерге чоң рахмат. Биздин убакыт